Бишкек шаарынын ТЭЦ-2 аймагында жеке турак үйлөрдү курган жашоочулардын маселелерин чечүү максатында Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 20-беренесине жер участоктарын которуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 6-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айыл аймагында жайгашкан жерлерди трансформациялоо жөнүндө чечими кабыл алынды. Тийиштүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Кабыл алынган чечимге ылайык Кыргыз Республикасынын Чүй облусунун Сокулук районунун Орок айыл аймагында жайгашкан жана муниципалдык менчикте турган 47,7 гектар жер өнөр жайынын, транспорттун, байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына которулду. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине республикалык бюджеттен Кыргыз Республикасынын көрсөтүлгөн жер участогуна шаар куруу документтерин иштеп чыгуу үчүн 5 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүүсү тапшырылды. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Бишкек шаарынын ЖЭП-2 аймагында жеке турак үйлөрдү курган тургундар менен жолугушуусунда министрлер кабинетине жакынкы мезгилде аталган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу тапшырмасын берген. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун Бирдиктүү округу боюнча добуштардын 70,9% кол менен саналып бүттү. Бирдиктүү шайлоо округунан шайлоого 1006 талапкерден турган 21 партия ат салышты. Депутаттардын 70%-ын кол менен саноонун жыйынтыгында төмөнкү партиялар 5%дык босогону ашып өттү. Алар Бүтүн Кыргызстан 6,47%, Альянс партиясы 7,72%, Ынтымак партиясы 12,2%, Ишеним партиясы 13,89% болсо, Ыйман Нуру партиясы 6,62%, ал эми Ата журт Кыргызстан партиясы 15,99%га ээ болду. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын ишин материалдык, техникалык жана финансылык камсыздоону өркүндөтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Жарлык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын ишин материалдык, техникалык жана финансылык камсыздоо системасын оптималдаштыруу жана өркүндөтүү максатында жарыяланды. Жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасынын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин иш башкармалыгынын базасында Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы түзүлөт. Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппаратынын ишин материалдык, техникалык жана финансылык камсыздоону жүзөгө ашырат. Калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн бардык чаралар көрүлүүдө деп билдирет Улуттук Энергохолдинг компаниясы. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда өткөн жылдан тартып энергетикалык компаниялар жана Улуттук Энергохолдинг тарабынан электр энергиясынын тартыштыгын жабуу максатында бардык чаралар көрүлүүдө. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы, ошондой эле керектөөнүн көбөйүшү электр энергиясынын тартыштыгын жаратты. Энергетика министрлиги Түркмөнстандан электр энергиясын импорттоо жана Казакстан жана Өзбекстан менен алмашуу жолу менен келишимдерди түзүп, Бишкек ЖЭБинде өндүрүүнүн көлөмүн 450 мегаваттка чейин көбөйтүп жана ошондой эле коомчулук менен электр жарыгын үнөмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу түшүндүрүү иштерди жүргүзүүдө. Бирок бул чаралар жетишсиз болгондугуна байланыштуу абоненттердин бардык категориялары үчүн электр менен жылытуу жана металлдарды эритүү максатында техникалык шарттарды берүүгө мораторий киргизүү чечими кабыл алынды. Мындан тышкары тиричиликтик эмес категориясына кирген керектөөчүлөргө кубаттуулукту жогорулатууга, техникалык шарттарды берүүнү токтотуу жана электр энергиясынын керектөөнүн белгиленген режимин бузган абоненттердин керектөөсүн азайтуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул иш-чаралардын баары Токтогул суу сактагычындагы сууну деңгээлинен түшүп кетүү коркунучун жоюуга багытталган. Болбосо ГЭСтин толук токтоп калуу коркунучу жана республиканын бардык аймактарында чектөөлөр киргизилип калышы мүмкүн. Ошону менен бирге учурда калк үчүн электр энергиясы кубаттуулуктун чегинде камсыздалууда. Калк тарабынан жабдыктарды колдонууга тыюу салынганы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Кадамжай районундагы жылыткычты пломбалоо фактысы боюнча бул тиричилик үчүн колдонулган эмес, коммерциялык керектөөчүгө карата жасалган.
Коомдук тартиптин сакталышы үчүн арсенал операциясы башталган. Ар бир райондогу ички иштер бөлүмдөрү мергенчилердин курал жарактарын чогултуп түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Ош облусунун Ноокат районунда каттоодо турган 423 мергенчи ички иштер бөлүмдөрүнө чакыртылып, курал сактоо тартиби жана жарандардын коопсуздугу, курал колдонууга тыюу салынгандыгы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Райондо аскердик жана аң улоого керектелген оор 505 куралдын расмий уруксат кагазы бар. Бүгүнкү күндө мергендерде сайлуу от чыгаруучу 49 курал болсо, 400дөн ашууну сайсыз куралдардын катарын толуктайт. Ички иштер бөлүмүнүн жардыруучу зат жана ок атуучу куралдар менен иш алып барган адистери аскердик куралдарды сактоонун жана мыйзамдаштыруунун жол-жобосун мергенчилерге айтышты. Өлкөнүн бардык аймактарында алдыдагы коомдук тартиптин алдын алуу боюнча арсенал операциясы жүрдү. 370 миң калк бар. Биздин бүгүнкү күндө 400дөн ашуу 432 мергенчи бар. Алардын колунда жалпысы бардыгы 505 курал бар. Андан тышкары сайлуу сайсыз деп бөлүнөт бул куралдар. Сайлуу куралдар бизде бүгүнкү күндө 49 мергенчиде сайлуу курал бар. Сайсыз куралдар биздин күндө 400дөн ашык ок атуучу куралдар бар. Калктын аялуу катмарына колдоо көрсөтүү үчүн $270 миң жакын каражат бөлүндү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, COVID-19 пандемиясынын шартында калктын аялуу катмарын колдоо боюнча программанын алкагында мөмө жемиш көчөттөрүн жеткирүү боюнча иш-чаралар башталды. Алма жана өрүк көчөттөрүнүн биринчи партиясы Карагулжа жана Ноокен райондоруна, Балыкчы шаарына жеткирилди. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин алдындагы Токой чарба мамлекеттик агенттиги, Дүйнөлүк банк жана Глобалдык экологиялык фонду тарабынан каржыланган Кыргыз Республикасында Токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Ошондой эле 160 миңден ашуун алма, өрүк жана карагат көчөттөрү Ат башы, Нарын, Талас, Токтогул, Аксы, Ноокен, Карагулжа, Баткен райондорунун, Балыкчы жана Каракол шаарларындагы 7717 аз камсыз болгон үй-бүлөгө бөлүштүрүлөт. Отургузуучу көчөттөр орто перспективада киреше алып келе турган булактарын түзөө, коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу кризистин кесепеттерин жеңилдетүү болуп саналат. Сатылып алынган мөмө жемиш көчөттөрү жогорку түшүмдүүлүгү, суукка жана башка климаттык өзгөрүүлөргө туруктуулугу менен айырмаланат. Ушундай сапаттарга байланыштуу үй чарбалар бир нече жылдын ичинде биринчи түшүмдүү алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Маселен, өрүк 2-3 жылдын ичинде мөмө берип баштайт. Жашына байланыштуу 20 килограммдан тартып 80 килограммга чейин түшүм бере алат. Ушул сыяктуу иш-чараларды өткөрүүнүн аркасы менен COVID-19 пандемиясынын учурунда калктын аялуу катмарларынын жашоо шарттарын жакшыртуу, алардын кирешелерин жогорулатуу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында бир топ салым кошот. Калктын аялуу катмарларынын тизмелери 13 пилоттук Токой чарбаларынын аймагы менен чектелген 61 айыл өкмөт тарабынан берилген. Негизги критерийлеринин бири чарба же короо жай участогунун болушу болгон. Орточо ар бир үй чарбага 15 көчөт каралган. Ал эми Баткен районунун үй чарбаларына 59 көчөт каралган. Ат башы, Нарын, Талас жана Каракол шаарларына отургузуу үчүн көчөттөр жаз айларында жеткирилет. Эске салсак, жогоруда көрсөтүлгөн долбоордун алкагында COVID-19 пандемиясына каршы аракеттерди колдоо үчүн $1,17 миллион бөлүнгөн. Анын ичинен $270 миң мөмө жемиш көчөттөрүн сатып алууга каралган. Кыргыз Республикасынын жыгачты жана жыгач материалдарын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салынды. Тийиштүү чечимге Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. 2014-жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин 47-беренесине Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 13-17 беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети токтом кылат. Кыргыз Республикасынын жыгачты жана жыгач материалдарын Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салуу киргизилсин. Убактылуу тыюу салуу ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 күндөн кийин киргизилет деп белгиленсин. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерциялык министрлиги ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен Дүйнөлүк соода уюмунун коргоо чаралары боюнча комитетине жана Евразия экономикалык
комиссиясына убактылуу тыюу салуу киргизилгендиги жөнүндө белгиленген тартипте кабарласын. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып 3 күндөн кечиктирбестен көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин аткаруу комитетине убактылуу тыюу салуу киргизилгендиги жөнүндө белгиленген тартипте кабарласын. Буга катар Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматы, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматы товарларды мыйзамсыз ташып чыгууга бөгөт коюуга багытталган зарыл чараларды көрсүн. Манас эпосунун күнүнө карата Манас айтсак кулак бүтөт ташка дагы, манасчылар өнөргө бай башка дагы аталышындагы иш-чара өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Иш-чара 4 декабрда саат 11:00 Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында болот. Салтанаттуу иш-чара ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, даңк медалинин ээси, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору, манасчы Назаркул Сейдрахмановдун 70 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, эл аралык манас таануучулар ассоциациясынын президенти, манасчы Таланталы Бакчиевдин 50 жылдыгына арналат. Кирүү акысыз. Баткен облусунун Андарык айылы, Самбыла айыл аймагына кирген өлкөнүн эң четки бул айылына жергиликтүүлөрдүн дээрлик көпчүлүгүн тажик улутундагылар түзөт. 6000ден ашуун калкы бар аймакта көйгөйлөр да көп. Айылдыктар таза суу көйгөйүнөн жабыр тартып келишет. Сети бачымай, дүттө токтор актив сырмай. Сууну узактан ташыйбыз, ичкенге, кир жууганга күнүнө 2-3 жолу барып келгенге туура болот. Суусуз жашообуз болобу эле, айласыз ташып ичебиз. Алимжан Назоров айылдын активисттеринин бири. Айылдын көйгөйлөрүн чечебиз деп жаштар колунан келген аракеттерин көрүп келишиптир. Жумуш жоктугунан Орусияга барып миграцияда да жүрүп келди. Тажикстан менен болгон окуялардан кийин чек аралар жабылып, мында тургундар карым катнашы токтоп, азык-түлүктөргө болгон баа 2-3 эсеге көтөрүлгөндүгүн айтышат. Самое главное, что граница ачылса, шулай проблема. Просто продукталар кымбаттанды. Бизде Ош, Бишкек, бизге узакыраак. Шул себептен бизге мындай уяктан кегичен бизге кымбат түшөт да. Шул агар граница ачылса, Тажикстандан мындай продукталар чыкса, кичине неме болот да, арзандайт да. Айылда турак жай куруу үчүн жер тартыш. Бир үй бүлөдө 10дон ашуун жаранда жашагандар бар. 2-3төн келиндери менен чогуу күн кечирип келгендер да жок эмес. Чек алып үй салабыз дегендер жылдап айыл өкмөттүн эшигин каккылап келишүүдө. Мен өзүм эч жерде иштебеймин. Биздин үйдө 12биз, баарыбыз чогуу турабыз, күйөөм жок. Бир балам болсо инвалид. Биздин көйгөй ушул жер маселебиз болуп атат. Балдарыма үй салганы такыр жер жок. Ошого өкмөт бизге жардам берсе жакшы болот эле. Айылда оорукана көйгөйү да күч. Жалгыз фаптагы жалгыз адис бүт айылды тейлеп келе албайт. Төрөттү кабыл алганга да жетишпейт. Коңшу Тажикстан менен куда сөөк болуп калган жергиликтүүлөр карым катнаш токтоп, көйгөйлөрүбүз азайбай койду дешет. Паста болсо биз кыз бергенбиз да. Мисалы, кыргызга ham берген, тожикке ham, o кыргыз тожикке түшкөн, эми ана шундай кыйналдык да. Biz Tojikistonga berganmiz, o'tolmaymiz. Yo'q, ular o'tolmaydi. Ana shunday. Bizning pasportimiz Qirg'iz, o'tishga qo'ymaydi. Ana shunday. Azobda qizim, shuni ochib bersa edi, shu prezident nimalar yordam bersa edi. Shu пособияларga yordam bersa, mana qiynalgan oilalar bor, shularga yordam bersa yaxshi bo'ladi dedi. Do'zam bizda o'g'ir qizim. O'g'irda shu balnesani shu bir rodom qilib bersa shetka. Bir nima qilib berganda yaxshi bo'ladi. Bitta fab bo'lsa, apteka ham yo'qda kechqurun javob qo'yadi. Bitta dori olishga hech qayerga borishimizni ham bilmaymiz. Davonlardan o'chdingiz, Qirg'iziston elima yurtbosh bo'lib keldingiz. Kuch-quvvat bersin yoshlarga. Шарапат Расулова жашы 70ке жакындап калган. Ыр жазып, мында жашаган жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн ырлары аркылуу жеткирип келет. Кыргызстанымга бош болсун, шу Кыргызстаным жакшы болуп кетсин деп, мен ана шу Аллахымдан тилеген уну немесини. Ана шунга мени калламга ана шу эрлер келген бачым. Тынчтыкты каалаган айылдыктар көйгөйлөрүбүз чечилип өнүгүү болсо дешет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Баткен облусу.